бийлик органдары ошол массалык башкалмандык уюштурду деп айыптап аткандан кийин ага далил көрсөтүшү керек. Далил көрсөтө албаса, анда бул карандай эле калып каралоо болуп калат. Азырынча далил жоктугуна байланыштуу биз мындай бул жеке гана журналисттердин ишмердигине байланыштуу деп Болот Темировдун билдирүүлөрүнө кошулганга аргасызбыз. Себеби дегенде аз мурда Болот Темиров ошол ички иштер министри жөнүндө иликтөөлөрдү чыгарган. Алар өздөрү да жазышты. Биздин бул кармоолорго ошол ички иштер министрлиги тарабынан болуп аткан өч алуу болушу мүмкүн депчи. Анан бул жерде карасаңар, айрымдары ошол Темиров менен бир эки жыл мурда иштешип, анын командасынан башка жака кеткендер экен. Демек, ички иштер министрлиги узак убакыт мындай же бийлик узак убакыт Болоттун ишин мониторинг кылып, анан ал жердеги адамдарды мындай алып барып камап атканынын белгиси да.